Кубанычбек Сатындыш, бул мыйзам баягы аткарылбабы ким билбейт. Бирок баары бир жанагындай ашыкча чыгашаны биз кандайдыр бир деңгээлде токтотуш керек. Буну мыйзам менен, указ менен, приказ менен токтото албайбыз. Бул баягы Кыргызда кылымдардан бою келген када салт бар, үрп адат бар. Мен могу токтомду кабыл алгандан кийин эле эртеңден баштап элдер атасы өлсө аширамфе берип, же болбосо борч берип атасын көмбөйт. Эскиче эле баягы жылкысын союп устаккан тартып туруп анан кийин көмөт да. Бул када салт, үрп адат Манас ата-бабыбыздын өлгөндө Кошойдун тоюнда, ашында бүт жакта ошондой болуп келген. Кылымдар боюнча кала берет да. Ошондон улам бул Советтер Союзунун убагында дагы ушундай болгон. Биздин коммунисттик системада иштегендер өзүнүн атасына барып туруп топурак сала албай, түн ичинде барып жашырынып топурак салып, түн ичинде барып Куран окуп келчү да. Азыр деле ошондой боло берет. Ошон үчүн муну мындай мыйзам менен токтото албайбыз. Муну жана эл менен иштеп, мечит менен иштеп, ар ким алына жараша болот. Мына 4-чү пунктунун аркасында мен да каршымын. Бул жерден фин полиция текшерсин, счетный палата текшерсин деген ушуну алып салыш керек. Бул жөн эле кармышка болот да ошолор үчүн. Бирок муну силер бул жерде адамдын укугу тепселип атат биринчиден, экинчиден кыргыз элинин үрп адаты, када салты тепселип атат. Ошону бир экспертиза, юридикалык жактан бир уруксат алдыңар беле? Муну ушуга жооп берип койсоңуз. Жогорку кеңештин юридика башкармачылыгынын заключениясы турат, колуңарда таратылган. Анан бизде диний муфтиятын да кагазы турат. Алардын да колдоого алып атат. Андан сырткары мен сизге жооп берейин, мынагы ысырапчылдыкка биз ушу токтомду арнап атабыз да. Конечно, биз тою салган жерибиз жок. Бирок салт сабаттын ар түрлөрү бар да. Мисалы кээ бир юбилейлерди мындай илимий жана маданият мекемелеринде өткөрсө болот. Окуу жайларда тематикалык кечелер катары, конференциялар катары илимий, лекция, спектакль, театрлык көрсөтүүлөр, талкуулар, музейдигөр, экскурсия жана башка финансы, каржысы сарпталбаган иш-чаралар менен өткөрсөк болот да. Сөз эле көп мал союш керек ушулда. Туура, бирок кыргыз өзүнүн салты менен, үрп адаты менен кыргызбыз да. Тура, биз ага тыюу салган жерибиз жок. Ошо ысырап көрчүлүк болбосун деп атат. Кыргыз эти окта борш менен, котлет менен атасын көмбөйт дейчи. Тура, көмбөйт да. Рахмат, сөз суроо үчүн депутат Журайытка.